Саламатсыздарбы? Менин атым Бегайым. Бүгүн сиздерге мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө айтып берем. Бир караганда мамлекеттик сатып алуулар өтө татаал жана түшүнүксүз сезилиши мүмкүн. Бирок бул абдан маанилүү. Казынадагы акчалар кайда жумшалганы кызыктуу да. Келиңиз чогуу териштирип көрөлү. Биз күн сайын кандайдыр бир товарларды сатып алууда салык төлөйбүз. Мисалы, сиз эт сатып алсаңыз, анын кайсы бир бөлүгү салыкка кетет. Унаа сатып алдыңызбы? Анын да белгилүү бир суммасы салыкка кетет. Сиз айлык маяна алганда, анын бир бөлүгүн салык катары төлөйсүз. Азык-түлүк, үй, машина же велосипед сатып алсак деле кайсы бир кызматтан пайдаланган маалда дагы салык төлөйбүз. Бул салыктардын баары чогулуп Кыргызстандын бюджетин түзөт. Казынанын эсебинен мугалимдер, дарыгерлер, депутат, президент, УКМКнын башчысы жана башка атка минерлердин маянасы төлөнөт. Мындан тышкары ушул эле бюджеттин акчасына мектептер үчүн отургучтар, ооруканалар үчүн жабдуулар жана мамлекеттик мекемелерге керектүү буюмдар сатып алынат. Мамлекеттик мекемелер керектүү буюмдарды кантип, каяктан сатып алат деп кызыгып көрдүңүз беле? Мисалы, биз жөнөкөй жарандар буюмдарды базардан же дүкөндөрдөн сатып алабыз. Мамлекет деле ушундай негизде сатып алат. Ал үчүн атайын мамлекеттик сатып алуулар сайты бар. Мен бир мектептин директорумун дейли. Мектепке отургучтарды сатып алышым керек. Аларды кимден, кантип сатып алам? Мен мамлекеттик сатып алуулар сайтына кирип, мисалы 100 отургуч сатып алуу жөнүндө жарыя жасашым керек. Эгер мен бул жарыяны платформага жүктөсөм, демек мен мектептин атынан тендер жарыялаган болом. Демек, кайсы бир мектеп же кайсы бир уюмдун товар сатып алуусу жөнүндө жарыя тендер деп аталат. Бул жарыяны сайтта катталган бардык товар жана кызмат сунуштоочулар көрө алат. Эгерде аларга бул сунуш кызыктуу болсо, тендерге катышуу үчүн арыз жөнөтүшөт. Жалпак тил менен айтканда, товарларын же кызматтарын сунуштайт. Мен мектептин директору катары ар бир компаниянын же жеке ишкердин сунушун изилдеп чыгып, баасы жана сапаты боюнча эң ыңгайлуу болгон сунушту тандашым керек. Андан кийин биз тендердин жыйынтыгын жарыялап, товар сунуштоочу менен келишим түзөбүз. Бирок мамлекеттик ишканалар дайыма эле эң жакшы вариантты тандай бербейт. Мамлекеттик сатып алуулар сайтын анализдеп жатканда клооп таң калыштуу окуяларга туш болгон. Мисалы, Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы оорукана 2,5 миллион сомго 1000 даана гир самын сатып алган. Демек, ар бир самындын баасы 2500 сомду түзгөн болот. Элестетсеңиз, жөнөкөй эле самынды 2500 сомдон сатып алышкан. Башка мисал, 2018 жылы Бишкек жебин оңдоп түзөө иштери үчүн ат тиштер сатып алынган. Ар бир ат тиштин баасы $320 түзгөн. $320. Дагы бир мисал, Жалал-Абад облусундагы мамлекеттик мекемелерге бензин жеткирип берүү боюнча тендерлерди 2022 жылдын жаз мезгилинен бери УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиевдин компаниясы утуп келе жатканы белгилүү болгон. Мыйзам боюнча атка минерлер, алардын балдары жана жакын туугандары тендерлерге катыша албайт. Анткени бул адилетсиз атаандаштык үчүн шарт түзөт. Эгерде тендерге бир нече компания катышып, алардын бири Жапаровдун, Ташиевдин же дагы башка чиновниктин уулуна таандык болсо, демек ал компания сапаттуу товар үчүн эмес, атка минерден, алардын байланыштарынан корккону үчүн же дагы башка ушул сыяктуу себептерден улам тандалышы мүмкүн дегенди билдирет. Мындан улам мамлекеттик тендерлерде атка минерлер жана алардын жакындарына катышууга мыйзам тыюу салат. Мына ушундай укмуштуу окуялар биздин акчабызга жасалат. Эгерде биз кызыгып ушундай схемаларды таап, текшерип турсак, Кыргызстанда коррупциялык схемалар азайышы мүмкүн. Ошондуктан мамлекеттик сатып алуулар порталын анализдеп, ал жакта аномалиянын бар жогун текшерип туруу абдан маанилүү. Мамлекетте канчалык көп адам көзөмөлдөсө, баары ачык айкын болору ошончолук жогору. Коррупцияга каршы өз алдынча натыйжалуу күрөшүүнүн жолдору сизге кызыктуу болсо, анда бул сиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Биз сизди дал ошого үйрөткөнгө даярбыз. Эгерде бул тармак сизге кызыктуу болсо, анда сизди мамлекеттик сатып алууларды анализдеген жана адилетсиз тендерлер тууралуу макалаларды жазган ыктыярчылардын командасында күтөбүз. Көрүшкөнчө.